Kütahya миңдеген жылдар бою түрдүү мамлекеттерге санат маданияттын өнүгүүсүнө салым кошкон Туркиянын батышындагы байыркы шаарлардан бири болот. Хетиттер, фригиялыктар, чыгыш римдиктер, селчуктар, германлылар жана османлылар булардын эң башында келген маданияттардан болуп саналат. Kütahya, Anadolu geografiyasının öte manilүү şaарларından biri. Madaniyattın, sanattın, kooздуктун, сулуулуктун, таланттуулардын,
өнөрдүн шаары болуп саналат. Бул өнөрдүн эң негизги тармагы керамика, фарфор. Фарфор дегенде Түркияда биринчи Kütahya шаары орун алат. Kütahya'nын биринчи эске келген көрүнүктүү фарфор устасы Шемсеттин устат ар күнү дүкөнүн ак бата менен ачат. Дүкөнүндө бири-биринден өткөн өтө кооз, баалуу фарфор казыналары бар. Шемсеттин устанын 40 жылдык эмгегинин жемиштери. Бул жерде Шемсеттин устанын өзүнүн автографы, колу коюу менен өзү жасаган казыналар, санаттар бар. Бул керамикалык фарфор, плиткалар, табактар, вазалар, ар кандай картинкалар адамдын көз жуусун алат, таң калтырат. Ушул себептүү өрттө ачылган гүлдөр деп айтылат. Шемсеттин уста бүгүн керамика, фарфор, плитканын бетине Османлы доорундагы согуш кемесинин сүрөтүн тартат. Устат фарфорун үстүн аарчып, тазалап, жылмакай кылып ишке баштады. Себеби бул керамиканын чийки заты топурак. Kütahya'нын топурагы өзгөчө. Бул өзгөчө топурак дүйнөнүн 4 бурчуна жөнөтүлөт. Сехте топурак майдаланып, басылып, кайра иштетүүгө даяр болот. Шемсеттин устанын дүкөнүнө кайра кайтып келели. Чебер устат кагаз бетине жасалган уюмдун ийне тешиктерине кара көмүрдүн чаңын колдонуу менен ишин улантууда. Калган көмүр чаңы кийинчерээк колдонуу үчүн чогултулуп сакталып коюлат. Көмүр чаңынын жардамы менен түшүрүлгөн сүрөт боек жана щетканын жардамы менен даана, түстүү болуп ортого чыга баштады.
Бул фарфор санатында натыйжалуулугу далилденген. Эски стилдеги щетка колдонулат. Бул щетка каздын канаты жана ургачы эшектин желкесинин жүндөрүнөн жасалыптыр. Ал боекто абдан жакшы кармайт жана өтө ыңгайлуу. Nasrettin Hoca sormuş nereye gidiyor diye. Ya böyle laf atarım. Устат иштеп жаткан учурда дүкөнүнүн жанынан өткөн досторуна жана тааныштарына тамаша айтууну дагы жакшы көрөт. Боеп жаткан учурда пайда болгон ашыкча нерселер лезва менен жок кылынат. Мына ошентип иш бүттү. Мындан кийин устаттын эмгегине, чеберчилигине баалуулугун кошкон кол тамгасы, автографын коюп жаткан учуру. Иш бүткөн сыяктуу көрүнөт. Бирок бул санаттын, фарфордун иши бүткөн жок.
Selamünaleyküm Recep Ustam. Aleykümselam. Panomuzu sırçalayalım. Hoş geldin. Sizi teslim edelim. Hoş gördük. Her zaman güler yüzünde sağ olun. Allah razı olsun. Aynik çağının ustası, Türkçesi sırlamacı. Recep Usta'nın ustaxanasındayız. Recep Usta 30 yıldan beri emgeklenip келет. Бұл Recep Usta Şemsettin Usta'dың эмгегин өтө сапаттуу жана жаркыраган түстүү абалга алып келерине күбө болобуз. Bu sır, kakladığımız sır bu. Dökme sistemiyle yapıyoruz bunu. Recep Usta ayniктин чаңынан жасалган суюктукту фарфордун üstüne төгүп, şotka менен жаюуда. Ona biraz da yanmam ilgili. O yüzden üstlerine fazladan cam koyuyoruz. Bildiğiniz cam tozu. Sır deniliyor işte o yüzden. Sadece cam tozu olmadığı için sır. İçine bir sürü malzeme katılıyor. Sizler көрүп жаткан иштин аты сырлама. Сыр биз билгендей айник чаңынан, порошогундан жасалат. Ага башка заттар да кошулат. Бул сырдын баарын сиздерге айта албаймын. Бул дагы Recep Usta'нын сыры болсун. Гүлдүү ойма чиймелүү табактар дагы ушул жерде айник сыяктуу абалга келет. Görünsün. Nasıl yapıldığını görsünler. Бул жерде фарфор буюмдарды айник сыяктуу жалтыратуу үчүн жогорку температурада бышыра турган мештерге, печкаларга келдик. Şemsettin Usta'nын эмгеги, санаты мешке кирерден мурун Recep Usta'нын колунан өтөт. Бул санат кандай гана жолдордон өттү. Эми фарфорго айлануу үчүн мешке салынат. Меште 930 градуста бир нече саат боюнча бышырылат. Духовкада бышкандан кийин бир күн бою сакталат.
Шемсеттин устадын фарфору бышып даяр болгонго чейин башка бир устаттын устаканасында конок болобуз. Топурактан санатка айланган фарфордун сапарынын алгачкы кадамдары ушул устаканада башталат. Биринчи колдун күчү менен, анан технологиялык машина менен жуурулган топурак ылайы эми санатка айланууга даяр. Шенер уста 44 жашында. 35 жылдык ушул дөңгөлөктү айлантуу боюнча уста экен. Дөңгөлөк айлантуу ustaсы деген эмне? Топурактан жуурулган ылайды керамикалык, фарфорго, буюмдарга айландыруу үчүн колдонуучу курал экен. Шенер устат топ ойногонду билбегенин айтып жатат. Анткени тең туштары күчүдө топ ойноп жаткан учурда 5 жашында ылай менен таанышып, эч убакта оюн ойнобой, ылай менен ойноп, 9 жашында ылай устанын жанында шакирт болуп иштей баштаган экен.
Жаш устат чебер колдору менен бир нече минуттан ичинде бир канча кооз буюмдарды жасап чыгарат экен. Бул 1 метр болгон база жана башка буюмдар Шенер устаттын эмгеги. Кандай сонун керемет, адамдын көз жоосун алган бир санат. Bir күндөн кийин Режеп устадын айнектей жалтыраткан буюмдары мештен чыгып жаткан учуру Шемсеттин устадын санат чеберчилиги бир аздан кийин мештен чыгат. Келиңиздер, топурактан ылайга, ылайдан санатка айланган көз ирмемдерге жана отто ачылган гүлдөргө күбө бололу.